Саламатсыңарбы кымбаттуу бүтүрүүчүлөр. Мына бүгүн жалпы республикалык тестирлөөгө болгону 4 гана күн калды. Тестирлөөгө даярданган бүтүрүүчү кандай ката кетирет? Мына ушул суроонун үстүндө азыр сиздер менен кеп кылабыз, андыктан алдыңкы мүнөттөрдө биз менен чогуу болгула. 4 күндөн кийин абитуриенттер жалпы республикалык тестирлөөдөн өтүшөт. Ага даярданууда кандай каталар төмөн балл алууга түртөөрүн тестирлөө жүргүзгөн уюмдагылар айтып беришти. Эң алгач санаага алдыруунун кереги жок. Жадыбалдай жаттап алыштын да кажети жок. Ынан бирок өзүңдү текшер. Жооп барагы менен көбүрөөк иште. Ушул убакта республика боюнча миңдеген бүтүрүүчүлөр маанилүү тестирлөөгө катуу камылга көрүүдө. Ансыз окуу жайлардын көбүнө тапшыруу мүмкүн эмес. Жалпы республикалык тестирлөөнү өткөргөн уюмдагылар келечекке алгачкы кадам шилтеген бул сынакка камынууда абитуриенттер кандай катачылыктарды кетирээрин айтып беришти. Бүлүнбөңүз, тестирлөөнүн тагдыр чечер маанисинен улам бүтүрүүчүлөрдүн көпчүлүгү азыр чүнчүп турган убагы. Адистер санаага алдырбоого кеңеш беришет. Жалпы республикалык тестирлөө деле мектеп программасынын алкагындагы тапшырмалардан турат. Эгерде сиз сабактарды калтырбай келсеңиз, сизге тест татаал деле болбойт. Ошону менен бирге эле жалпы республикалык тестирлөөгө канчалык эрте кунт коюп даярдана баштаса, ошончолук сезээрлик болот. Жадыбалдай жаттап алыштын кажети жок. Тестирлөөдө бүтүрүүчүлөр ой жүгүртүп жана мектепте алган билимин пайдалана билүүсүн көрсөтүшү керек. Ошондуктан материалдарды жаттоонун зарылчылыгы жок. Мисалы, тилдин практикалык грамматикасында тигил же бул эрежени жатка айтуунун кереги жок. Үйрөнгөн тилдин иш жүзүндө пайдалана билгениңиз текшерилет. Мисалы, сөздөрдүн тилдин нормасына шайкеш колдонуу, сүйлөмдөрдү ылайыктуу сөздөр менен толуктай билүү жана ушул сыяктуу. Ал эми тарых боюнча предметтик тестте тарыхый окуялардын себептери, кесепети жана маанисин түшүнүү керек. Ынан бирок өзүңдү текшер. Тестирлөө күнү жакындаган сайын абитуриенттердин көбү жалпы республикалык тестирлөөгө тез даярдануу ыкмаларын издей баштайт. Ушул тапта тестке даярдоо үчүн ар кандай курстар, тренингдер жана видео сабактар арбын. Анткени менен алар жалпы республикалык тестирлөөнүн талаптарына туура келер-келбесине кепилдик жок. Курстарда абитуриенттерди туура эмес багытта даярдап, жалпы республикалык тестирлөөгө эч кандай тиешеси жок тапшырмаларды беришкен учурлары да болгон. Ошол себептен билимди берүү жана окутуу методдорунун баалоо борборундагылар тест тууралуу маалыматты уюмдун сайтынан шилтемеси аркылуу алып, видео сабактарды көрүп, ошондой эле акысыз тесттен өтүүгө сунуштайт. Тестке катталууда абитуриентке тесттин бардык бөлүмдөрү боюнча кыска маалымат топтолгон акысыз китепче берилет. Билим берүү жана окутуу методдорунун баалоо борборундагылар жалпы республикалык тестирлөөнүн даярдыктарынын эң чоң бөлүгү бул өз алдынча иш, маңдай терин төктүргөн жана ыраттуу эмгек. Ошону менен бирге эле майнаттуу жыйынтык үчүн 1 айлык атайын курстан өтүп коюу бул жетишсиз деп айтат. Тесттин эч бир бөлүмү көз жаздымда калбасын. Көптөгөн бүтүрүүчүлөр даярдык маалында тесттин кайсы бир бөлүгүнө басым жасайт. Мисалы, абитуриент өзүн математикадан күчтүү деп санап, орус тили боюнча даярдана берет. Натыйжада өзү күчтүү эсептеген дал ошол математикадан аксайт. Артыкчылыктарды туура белгилеп алуу маанилүү. Татаал бөлүктөрүнө жакшы даярданып, бирок башкаларын унутта калтырбоо абзел. Абитуриент негизги тестке катуу даярданып, бирок предметтик бөлүктөрүнө көңүл койбой койгон учурлар да жок эмес. Айрым адистиктерге кабыл алууда жогорку окуу жайларга негизги жана предметтик тесттердин жалпы баллы эске алаарын унутпаңыз. Бирок канчалык көп предметтик тестти тандабаңыз, окуу жайга өтүүгө мүмкүнчүлүк ошончолук жогору болот деген ойдон алыс болуңуз. Жооп баракчасын толтурууну так билбестик. Тесттин өзүнө даярдыктардан сырткары жооп баракчасын толтуруу боюнча да машыгып койгон жакшы. Бул сизге ишенимдүүлүк жана тестте убакытты үнөмдөөгө көмөкчү болот. Кымгут жагдайда абитуриент апкарып, баракты толтурууда ката кетирип алышы ыктымал. Мисалы, 24 суроого жооп берем деп 25 суроого жооп берип алган болсо, андан кийинки катарлар ошол боюнча ката менен кетип калат. Андыктан тестирлөөдө жооп барагына жакшы даярдануу керек. Тестирлөөнүн учурунда деле администраторлор туура белгилөөнү көрсөтүп беришет.
бирок муну эртерээк үйрөнүп алган дурус. Кымбаттуу абитуриенттер, биздин өлкөбүздүн кең байлыктары аз, ресурстары чектелүү. Биздин нукура байлыгыбыз жаштар силерсиңер. Демек биз сиздерден үмүт кылып жатабыз. Андыктан азыр жакшы билим алып, бир кесиптин ээси болуп, биздин Кыргызстаныбызга салым кошкон жаштардан болгула. Бардык абитуриенттерге ийгилик каалайм.